Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен сүрөттү Gemini аркылуу жасаганды көрөбүз. Сиздер менен бүгүн биз Google'га кирип Gemini AI деп жазабыз. Күндөгү активный колдонсоңуздар биринчи ссылка болуп чыгып калат. Андан кийин биринчи чыккан ссылка менен киребиз. Ссылканы басканыбызда бул жерге сүрөт алып келишибиз керек. Сүрөттү 2-3 жол менен алып келсеңиздер болот. Эгерде сиздер бул жактан плюсту басып, загрузка файлды басып, скачать этип койгон болсоңуздар, бул жактан алып келсеңиздер болот. Убакытты кетирбей, мен сиздерге жеңил жолун көрсөтүп бергим келип турат. Ал үчүн сиздер буга чейин WhatsAppка же болбосо бир жерге файлга загрузка кылып коесуздар. Ал жака алып мыштын оң жагын басып, копировать этип, кайра Gemini'ге келип, сиздер бул жака вставить этсеңиздер, сүрөт автоматтык түрдө келип түшөт. Андан кийин биз бул жерге даяр промпт жазып койгонбуз. Эгер кааласаңыздар, промптту ссылканын алдынан карасаңыздар болот. Промптты алып барабыз. Ошол эле сүрөттүн алдына жайгаштырабыз. Автоматтык түрдө Gemini'ге жибергенде бизге сүрөттү даярдап берет. 2-3. Биз жиберген сураныч боюнча Gemini ссылкадан сүрөттү даярдады. Андыктан көрөлү. Бул жерде сиздер көргөндөй, бул жерде биздин Айтматов жаңы современный стилде, спортивный форма менен өзүнчө бир стилде даярдадык. Демек, сиздерге ушундай промпттор же болбосо сүрөттөр керек боло турган болсо, бул жактан биз ссылканы алдына калтырып коебуз. Кааласаңыздар алып, өзүңүздөр каалагандай жасап көрсөңүздөр болот. Эгер сиздерге дагы ушундай сүрөттөр керек боло турган болсо, Gemini'ге кайрылсаңыздар, баары бекер, каалагандай эркин түрдө ала аласыздар. Эгерде классыңыздарда окуучуларды келечекте ким болгусу, пилот же болбосо айдоочу же болбосо врач болгусун келсе, анда алардын сүрөтүн бети толук түшкөн форматта алып коесуздар, жана ылдыйна промптты жазсаңыздар, сиздер каалаган сүрөттөр чыгат. Андыктан Gemini'ге кирип, кайрылып жазып көрүшүңүздөргө сунуштаймын.